Assalamu алейкум, урматтуу Онни Топ каналынын көрөрмандары. Алдыңыздарда көкбүрү боюнча президенттин кубогуна арналган мелдештин эл аралык лиганын финалдык беттешин көрүүгө чакырабыз. Тактап айтканда, бул беттештеги урунтуучуларды назарыңыздарга салабыз. Эл аралык лигадан финалында эки команда кезгелген. Бул Өзбекстан улуттук курама командасы жана жетегүз. Өзбекстан улуттук курама командасы буга чейин бир гана оюн өткөргөн, Москва обласу менен, бирок анда алар утулуп калган. Бирок Москва облусу курамына башка командада ойногон оюнчуларды өзүнүн курамына кошуп алгандыгына байланыштуу мелдештен четтеп, Өзбекстан ошентип финалга чыккан. Ал эми жетегүз өзүнүн тайпасында сокулук жана бакубат талас командаларын эри эсепте жеңип, финалга чыккандыгын айтып өтөлү. Ошентип финалдык бөлүккө назар салабыз. Алгачкардан болуп жетегүз командасы дагы ошол эле кезде Өзбекстан улуттук курама командасы дагы мыкты ойногон менен биринчи бөлүктө, биринчи 20 мүнөттүктө улак сала алышкан жок. Экинчи таймда улактарга бай болду. 4-мүнөттө Тынчтык Океанов дал ушул дододон жарып чыгып, бош аймакты издеп, Тайгазанын капталынан келип улакты ыргытып эсеп санын ачкан. Жана Тынчтык Океановдун бул учурдагы аракетин баалап белгилеп коюшубуз керек. Андан соң эсеп саны 10-мүнөттө теңелди. Ал учурда Өзбекстан командасы бир оюнчуга көптүк кылып жаткан. Жетегүз жаатынан бир оюнчу ошол атаандашынын капталына сүзгөндүгүнө байланыштуу 2 мүнөттүк жаза мамыга кеткен. Мына ушул бир оюнчуга артыкчылык болуп турган кезде Өзбекстан улуттук курама командасы кош колдоп улакты Тайгазанга ыргытып алышты жана эсеп саны 1-1. Бирок көп өткөн жок. 2 мүнөттөн кийин эле жетегүз кайрадан алдыга озуп чыкты. Бул ирет Асылбек Исаев тор кашка аттуу аргымагы менен жерде жаткан улакты эңип кетип, андан соң мыкты чабуулду улантты дагы салым менен жыйынтыктады. Эсеп саны 2-1. Ошентип экинчи тайм ушундай минималдык эсепте жетегүздүн пайдасында жыйынтыкталды. Андан соң үчүнчү таймдын башталганында дароо эле улак стартка ташталды жана жерге ташталган улакты эңип кетүүнүн аракетин көргөн эки тарап тең. Бирок биринчилерден болуп 15-секундада эле Асылбек Исаев жерде жаткан улакты эңип алды. Андан соң ал шашылбастан өзүнүн жарым таласында күтүп турду атаандаштарын, бир топ күтүп, бош аймакты издеди, көпкө жакшы бир ыңгайды күтүп турду. Өнөктөштөрү дагы атаандаштарын жапканга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Өзбекстан дагы эми коргонууда бир аз алсыздык кылды, тажрыйба жоктугу дагы